Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй облусундагы жазгы талаа иштеринин жүрүшү менен таанышты. Дыйкандарда күйүүчү майлоочу май, үрөн жабдуу техникаларды сатып алууда оорчулуктар болбошу керектигин айткан өкмөт башчы жаралган көйгөйлөр республикалык штабтын ишин алкагында ыкчам тартипте чечилиши кажеттигин белгиледи. Өлкө азык-түлүктүн ийри көлөмү менен өзүн өзү камсыздашы керектиги бардыгыбыз үчүн айкын болуп калды. Айыл чарбасына мамиле жасоону өзгөртүүгө убакыт келди. Айрыкча бул импорттун ордун алмаштыруу саясатына тийиштүү. Бул биздин ишибиздеги башка артыкчылыктардын бири болуп калуусу шарт. Өлкөдөгү абалга карабастан дыйкандар жана фермерлер үчүн тоскоолдуктар болбошу керек. Жазгы талаа иштерин жогорку деңгээлде жүргүзүү абзел, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигине, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына жазгы талаа иштерин тийиштүү деңгээлде өткөрүүгө зарыл шарттарды түзүү боюнча бир катар конкреттүү тапшырмаларды берди. Андан соң өкмөт башчы Чүй облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Бишкек-Кара Балта автожолунун курулушу менен таанышты. Бүгүнкү күнгө карата Бишкек-Кара Балта унаа жолун реконструкциялоонун алкагында асфальт бетон төшөлгөн. Жолдун 29,4 чакырымына органикалык минералдык катмар жана 23 километр төмөнкү катмар төшөлдү. Алардын ар биринин калыңдыгы 9 сантиметр. Курулуш иштерине 31,6 миллион АКШ доллары жумшалган. Учурда унаа жолдун оңдолуп жаткан 45,1 чакырым тилкесинде жол салуу иштери 45% аткарылды. Бишкек-Кара Балта тилкеси Борбор Азия аймактык экономикалык кызматташуусунун транспорттук коридорун жакшыртуу 21 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 инфекциясы жуккан адамдар менен контактта болгондордун жалпы саны 8367 адам. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө улам өзгөрүп турушу ыктымал. Алардын ичинен жакын байланыштар 1940, башка байланыштар 6447 адам. Оорусу тастыкталган адамдар менен байланышта болгондордун арасынан 714 киши обсервацияда жатат. 21 апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 590 адамга жетти. 7 каза болду, 216 адам айыгып чыкты. Ошто өзгөчө абал киргенден бери 3 кишиге коронавирус илдетин жашырган үчүн иш козголду. Бул туурасында Ош шаарынын Кара Суу жана Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдинов бүгүнкү брифинг учурунда айтты. Ал Калинин массивиндеги аймактардын биринде Орусиядан келген жаран үй бүлөсүнө коронавирус жугузуп алганын мисал кылды. Орусиядан келгенден кийин текшерүүдөн, медициналык кароодон өткөн эмес, үйдө бала бакырасы менен карым-катнаш кылып жүрө берген. Жаап жашыргандыгы өзүнүн үй бүлө мүчөсүнө жугузганы тууралуу маалымат толук аныкталып чыкты. Андан сырткары 10 жакын туугандары бүгүнкү күндө обсервацияга алынды, деди Нурдинов. Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттүк түзүмдөрүнүн жетишилген макулдашууларынын натыйжасында 2020 жылдын 24 апрелине Стамбул-Бишкек каттамы боюнча чартердик авиарейс уюштуруу пландалууда. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Кыргызстандын жарандарын алып кетүү Кыргыз Республикасынын Түркиядагы чет элдик мекемелери 2020 жылдын март айынан бери түзүп жаткан тизмелерге ылайык ишке ашырылат. Биринчи кезекте артыкчылык улуу муундагы жарандарга, балдарга, аялдарга, ошондой эле саламаттыгынан көйгөйлөрү бар жактарга берилет. Учурда Кыргызстандын Түркиядагы чет элдик мекемелери тарабынан Кыргызстандын жарандарын Түркиянын шаарларынан Стамбулга келиш үчүн жергиликтүү бийликтерден уруксат алуу маселеси иштелүүдө. Кошумчалай кетсек, буга чейин Түркиядан учуп келген 211 кыргызстандык лабораториялык изилдөөнөн өтүп, жыйынтыгы чыккандан кийин баары үй карантинине чыгарылды.